эмессиз да. Кандай дейсиз? Каптагайыпка кайрылган эмессиз да убагында. Эмнеге кайрылышың керек эле? Сиз шайлоонун убагында көлдүн аксакалдарына ошол убактагы президент Садыр Нуркожоев. Сиз билим берүүгө байланыштуу. Бир мүнөткө айтышпаңыз. Кары өзүңүз саясатташ атасыз. Мен сөз берилекмин сизге. Сөзүм бүтелек. Шашпай, сиз депутат эмессиз азыр. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын. Сиз аткаруу бийлигине бараткан киши катары сабырдуу болуңуз. Каныбек Капашевич, бул жерден бир нерсени такташып атабыз. Мен сабырдуумун. Сиз тема боюнча суроо бериңиз. Анда кандай кылалы, урматтуу төрага? Каныбек Капашевич, сиз сабыр кылып суроону угуңуз, анан жооп бериңиз. Депутат суроо берип атат. Кичине сабыр кылыңыз. Сиз Кыргызстандын эң чоң тармагын башкарып баратасыз, урматтуу Каныбек Капашевич. Билим берүү тармагын. Уанда ысык көл элинен айрылып. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Каныбек Капашевичтин трибунада турганы бул президенттин жаңы саясатынын белгиси. Бул киши келсе, бүгүлөсүңөр, чөгөлөйсүңөр, Түркмөнстан болот дегендер Европада посол болуп отурат эки жерде. Бул мында болот, тигинде болот дегендер мына президент айтты, кечиримдүү бололу, саясий ар түрдүүлүк болсун өкмөттө, саясий күчтөр менен мен сүйлөшкөнгө даярмын дегендигин белгиси Атамекен партиясынын өкүлү мына министр болгону турат. Буйрса дейличи, буйрганы. Каныбек Капашевич ысык көлдүк аксакалдарга бир кайрылып койбойсузбу ушул жерден? Балбак Зарлыкович, аксакалдар коомунун төрагасы Каптагаев менен да эң кызыгы буга чейин да Садыр Нуркожоев менен сүйлөшкөнбүз. Ал экөөбүз 10 жыл чогуу иштешкенбиз депутат. Анан президент Жапаров менен ысык көлдүн аксакалдарыбызда мен бир да проблемам жок. Ортодо чыга калып эле президентке айрыкча кошомат кылам, көрүнөм дегендер бар. Ал Кыргызстанда болгон, мындайын да боло берет. Мага ишенип чоң тармакты бергендиги, демек президенттин андай ичинде кек сактап, таарынып, андай маселеден бийигирээк, мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгондун күбөсү ошого жообу.